Assalamu alaikum туғандар, дейқандар. Біздің Италиядағы поездкабыздың бүгін екінші күні, бүгін 15 декабрь. Азыр Геоплант деген питомникке келдік. Питомниктің офисіне келдік. Бүгін күн суық. Питомнигіне барбайлы қойылды деп банан. Бұлар Геопланттың немесі өндірген клубникалары. Бұлардың сорттары мына моғы. Бізде ең популярный болып жатқан моғы Альба, моғы Азия. Шу сорттарды ушылар өндіреді. Ушылар моғы Сирия деген сорттағы жақшы туғандар. Бізде популярный. Моғы Тея деген сорттағы бізде популярный. Моғы Мальга. Сорттардың барысы бар екен бұларда. Скала дейді. Альбион, Портолла, Сан-Андрес. Сорттардың барысы бар екен. Азыр кіріп дағы кененірек малымат алабыз. Бұл сорттарды моғы Альба Азия сорттары. Бұлар КСД сорттар болады да, бір жылда бірлесіп бірге. Ошон үчүн бұларды мындай июль, август отырылыш керек. Анан көчөт алабыз десеңер, көчөт алып, мисалы 10 сотуктан кайра августта көйүп кетем десеңер, жазында отырсаңар болот. Эгерде жок мен барысын фриге отурсам десеңер, анда июль, августта отурушуңар керек. Тугандар, көчөт алабыз десеңер, фриге көчөт алабыз десеңер, азыртан аракет кылып, азыртан заказ беришиңер керек экен. Себеби дегенде былтыр биз августта булардан көчөт алайлы дегенде, көчөттөр калбай алган да. Азыр биз алдын ала келип сүйлөшүп, бул ала турган объемубузду айттык. Буга сөзсүз түрдө эртерээк оплата бериш керек, төлөш керек. Андан кийин биз алып барып халайникке коюп коебуз, аны ошо халайниктен деле алып июльда, августта тиге берсеңер болот. Ошол тугандар. Girdik mi? Hello, how are you? How are you? Good. Fine. Yeah. Hello. Hi, good morning, Michele. Микеле. Michele, nice to meet you. Biz Geoplant деген питомникке келдик. Бул жанагы Альба Азия Тея деген сорттогу клубникалар өндүрөт. Ошолардын питомниги мынакей. Булардын көчөттөрү уже Россия, Казакстан, Украинада жакшы сатылган дейт. Анан көчөттөр континенталдык климатка ылайыктуу көчөттөр дейт да. Анан булардын эң алдыңкысы бул Азия экен да. Азиянын даамыдагы анан немеси товарный вид да сонун болот. Бизде жана паутиный кургак аба болгон үчүн паутиный клешке окшогон проблемаларыбыз бар дедим. Анан булар айтып атат, ошол анан сурандым да, силер дагы ошондой проблемаларды чече турган бир кандайдыр технологиялар бар болсо, ошону да камсыздап бергиле десем, хорошо дейт, тааныштырып беребиз деди. Биякта компанияларыбыз бар дейт, ушул атайын сервистик компаниялар, алар ушул проблемалар чечүүчү технологиялар бар дейт. Анан силерди байланыштырып бере алабыз дейт. Анан силер ошолордон мүмкүн керектүү пестицидтерди же биологиялык пестицидтерди алганга мүмкүнчүлүгүңөр болот дейт. Азыр Микеле презентация кылып берме болду бизге. Көрөлү. As Lucio has briefly already presented to you, Азыр Микеле айтып атат, Лючи айткандай эле, булар кулпунайдан тышкары дагы башка фрукталарды, жемиштерди дагы көчөттөрүн чыгарышат экен. Анын ичинде персик, абрикос, алмурут, алма, түрлүү чылса дагы башка жемиштерди өндүрөт экен. Бул деген КСД сорт экен. КСД сорт, анан айтып аткандыгы Альба Азия караганда бул кечирээк түшүмдү берет дейт. Ошол үчүн комбинация кылганда, мисалы үчүн жалпы терүү периодду Альба Азияга кошуп туруп Теяны отурса, терүү периодду жалпы узартканга мүмкүнчүлүк болот дейт да. Мисалы үчүн дейт, бул Альба сорту Италияда марттын башында биринчи эле жумада түшүм берип баштайт дейт. Тея болсо 2 жума кечирээк берет дейт. Mart'ı же May dedi. May, right? May. Mayda. On May, Alba give you first, yeah. Майдын ошо биринчи жумасында.
Италиядагы кантип өстүрөт деген боюнча айтып берип атат кээ бир бул. It's in Emilio Romagna place, right? Yeah. Бул Эмилио Романа деген жерде, анткени Италияда Неапольго жакын жерлер жылуу да, аналар мындай эч кандай теплица жок эле өстүргөнгө да мүмкүнчүлүктөр бар, а бирок Эмилио Романада кээ бирлер альба окшогон сортторду атайын жана туннель кылып туруп отурушат экен. Анан ошол пленка менен, получается, январдын аягында, февралдын башында жапкандар, апрелдин экинчи жумасында түшүм чогултуп башташат экен да. Эгерде андай пластик менен жаппаса, пленка менен жаппаса, марттын биринчи жумасында алса, биякта ошо 2-3 жума пленка менен жапканда эртерээк алганга мүмкүнчүлүк бар дейт. Бизде качан бушат дейсиз бектен экен? Примерно апрель ортосу, Кыргызстанда. Буларды могу теяны менин оюмча көлгө отургуш керек экен да. Кечирээк берет. Кеч берет. Вообще жанагы июньдун 15-леринен бери баштайт да булчу. Ошол периоддо вообще клуб жок болот ал жактачы. Могу тея менен Азиянын айырмасы бышкан күнүндө эле экен. What's the difference between Thea and Asia? That it's difference just that Thea gives yield after 2 weeks. Okay, you can see because these are average production data, okay, collected by our trial field. The last column is the precocity. Niken. Is a precocity index, ponderate precocity index, calculate from the first day of January. Okay. First day of January. Okay, this number are the days from the first day of January to the middle of the picking period of the variety. Okay, it means Alba after 136 days from the first day of January, you have the middle of the picking. You understand me? Yeah. Can you repeat your last? Okay, this number, Yeah. 136, are the days from the first day of January. Бул 136 күн деген 1 январдан баштап саналган күн дейт. Where you have the middle of the picking of alba. 136 күндүн ичинде эменин түшүмдүн терүү периодунун ортосуна келгенде дейт. Мындай пик. So it's in peak, right? On peak. It means April. Почти разница деле жок экен, 4-5 күн, бир жума. Мисалы үчүн Альба менен Теанын 10 күн айырмасы бар экен да. Менен Теанын 4-5 күн айырмасы. 4-5 күн эле разница бар экен да. Бирок Альба менен Лучше Азия может. What about Calibro? The average weight is this. бул орточо эмеси грамм салмагы. Азия Asia is the biggest variety. BRICS. I don't know in the world, but for sure in Italy, because the Thea is similar. Because the first fruit produced is really big, can reach also 100 grams. BRICS-тин кичине разница бар экен. Биякта Азия деген эң чоң эме дейт, клубниканын эмеси, мөмөсүчү. Эң чоң Италиядагы эң чоңдун бири болуп саналат дейт. Мүмкүн даже дүйнөдө эң чоң бири болуп саналат дейт да. All the BRICS, you have to take care. One thing is that the production of fruit influence a lot the BRICS. Okay, if you pick more than 1 kilo, the BRICS usually is less than normal. For example, in Germany, with Asia, more or less produce 600-700 grams. The BRICS is 8.5.
Азия. Yes. Uh-huh. Here is close to 7. But if you produce 800 grams per plant as normal in Germany, for example, the bricks become 8.5. Окей. Okay. Биякта эме дейт да, например, Азиянын жалпы түшүмү, потенциалы 1 килограмм 128 грамм дейт да. Ошондой түшүм ала турган кезде болсо, анда БРИКС 6,92 деген БРИКС болот экен. Эгерде 1 килограмм 128 грамм эмес, 700 грамм азыраак, то есть 700 граммга чейин алса түшүмдү, анда 8ден ашык БРИКС болуп кетет дейт да. Түшүм эгерде yeah. So to do it, they should cut flowers, right? To make yield less productivity. You can plant later. Кечирээк отургузсаңар болот дейт. Usually to obtain the maximum potential from a plant, you have to produce during the autumn period at least 3-4 buds. Each bud produces 1 or 2 flower trusses, okay, to obtain the maximum potential of the plant. If you are able to produce just 2 buds, of course you produce 4 flower truss less than the maximum potential. So you produce less fruit, of course better fruit, but less. Жана рожоктор, получается, эгерде августта отургузса, анда там 3-4 рожок болот дейт. Андан кечирээк отургузса, андан азыраак рожок болот дейт. Анан азыраак рожоктор болгон кезде клубниканын даамы жакшыраак болушу мүмкүн дейт да. Монтип тетиякта сүрөттө көрүнүп турбайбы? Мисалы үчүн булар эч нерсени кеспей калтырып койгон экен да, баарын элечи. Ошентип калтырып койгондо дейт, эмесе клубниканын көлөмү кичинекей болуп калат дейт. 18-20 грамм болуп калат дейт да. Бирок ошондо деле даамы жакшы эле чыгат дейт да. Булардыкы неме бир момент да. Ошо клубника берип туруп аягында калып калат да. Аягында клубника сезон бүтүп атканда аягында майдалар калып калат да. Ошолор жаман даамдуу болуп кеткен. Ошону айтып атат да. Даамдуу болуп кеткен анан. Бирок ошолор не транспортабельный болуп калат. Сахар полностью набирает. This is Malga. Бул мальга сорту. You already know Malga. This is a picture from the area. This is the flight. Мен ысык көлдүн клубникалары көбүрөөк эметеби? Сакталабы? Бул не дейт? Бул эми ысыкта, конечно, лучше местный рыноктарга эме бул мальган деле дейт. Мальган бузулуп кетиши Мальганын бир немесин байкадым да, сырткы кабыгы жука болот экен дагы. Андан кийин жамгыр жааганда бат чиги тургандай экен да. Ошол He said that malga is not good if like after rain. So because skin is thin, and I think that it's very similar to glorial, right? So maybe thin skin. No, Oh. is a little bit different. Мальганыкы альбионго караганда көбүрөөк түшүм берет дейт. Ошо Портола деген сортко жакын дейт да. Урожайность боюнча. Albion and Portola are the best about the export. Экспорт. Okay. Okay. But all the characteristics altogether, if I evaluate all the characteristics, I think Albion, the production is really low. Portola is better. Albion, you said. Albion, eh? Albion, the production is really low. Альбиондун эмеси урожайность аябай салыштырмалуу азыраак болот дейт да. Half production. Half of Malga. Эки эсе аз болот дейт. But Portola is better than Malga with high temperature. Портола болсо Мальга салыштырмалуу ысыкты жакшыраак чыдайт дейт да. Ысык температураны. But also for Portola is always a problem with high temperature, the export. It's always a problem.
Эми бирок портолодо деле проблемалар бар дейт да, мындай ысык температураны ич. Экспорт кылганда альбион менен портоло жакшы деди. Экспортка альбион менен портоло жакшы деди. Анан эми мисалы үчүн жана Глориал деп атпайбы? Анын ичинде эмне тешиктери, майда тешиктери болот дейт. Ошол үчүн жыты сонун жыттанат дейт да. Прям аромат жакшы болот дейт да. А эгерде мальганы салыштырса андай жыты болбойт дейт мунукучу. Бирок эмеси сырты ошо ичке болот дейт. Анан мындай ошо сакталышы проблемараак. Брикс мальга менен альбион кандай экен? If we'll compare Albion and Malga by bricks, Not comparable because Albion is better for sure. Albion'dan даама жакшыраак, конечно. Аны салыштырган болбойт дейт. Better for sure. Alexandra, Asia period. Fruit, I think the best that I have ever eaten. Taste? The taste is wonderful. The size of the fruit is really, really, really big. Размер аябай чоң дейт. Көлөмү аябай чоң болот дейт. Анан даамы дагы эң жакшы дейт. Size is 42. 46 42 grams average. average. Орточо размери 46 грамм дейт. Аябай чоң экен чын эле. I don't know if for you, because It's similar to Almaken. L'Oreal. about the taste, yeah. Yeah. About the taste, yes. And what about skin? Skin is not perfect, but Comparing- it's more resistant to that. Comparing with L'Oreal. L'Orealга караган даамы L'Oreal менен окшош дейт, бирок эмеси сырты катуураак болот дейт L'Orealга караганда. Мына туугандар, көчөттүн казуу процесси ушундай экен. Мына көрдүңөрбү, алдынан картошка аткандай эле. Мына могу жагынан көчөттөр түшүп атат. Nike to'nlar friga ушундай даярдалат. A категория. А плюс. Other plant. Мазар. Маточный. When you find a big plant with the central roots dark and wooden, is mother plant. Эгерде кара тамыры болгон чоң көчөт болсо дейт, бул ошо маточный көчөт дейт да. For example, this one, A category. бул А категорияда көчөттөр мына ушундай болот дейт. Normally. Вот эта категория. Эй, булдар мына ушуну А категория экен тамыры. As you see, the 80% of the plants that we produce are A category. 8. 80%. Yeah. Just the 10% is A plus. 80% өндүргөн көчөттөрү A категория экен да.
so much. Ciao.